Президент Сооронбай Жээнбеков маалымат жыйынында укук коргоо сот тармагындагы болуп жаткан иштерге кенен токтолду. Жээнбековдун сөзүнө ишенсек, өлкөдөгү атайын кызмат прокуратура жүргүзүп жаткан антикоррупциялык иштердин башында өзү туруп, мыйзамсыз абакта жаткан жарандардын иши анын буйругу менен кайра каралып жатыптыр. Мына ошол айтып берейин, айтпаган мамлекет келип мага кат жазат 4 киши, мен президент болгондо. Биздин балабыз 9 айдан бери жатат деп. Мен аны тапшырма бердим, каралаш деп. Кейін келесі тура жатат. Аны чықырбайлы, сурабайлы жатат ал. Үстінен соттың шешім шығарып, дағы жақсы қалт келіп қалды. Жоғары сотқа келіп қалған 2 күн қалғанда қалып қалды. Анан қат жөнөт деп, мына қарағылашы деп. Мен жөнөттім, қарағылашы ман деп. Анан қарашты өздері. Қарашты, мисалға айттым. Қарап, ана ошымен ұшқа шейін созылып жүреді. Мен соттарда қолды еткенде біреуін. Мисалға айтып отам. Ана өздері мойнына алынарлар. Бирок Азаттыктын журналисти абакта жаткан Өмүрбек Текебаевдин иши саясий иш, мыйзамсыз жала менен камалган деп кыргыз коомчулугунда, эл аралык уюмдарда, парламентте дагы айтылууда. Сиздин оюңуз кандай десе, жогорку сот чечип койгон, мен эчтеке кыла албайм деди. Жогорку сот мыйзамсыз, адилетсиз чечим чыгарса, ал түбөлүк өзгөрбөйт деген эреже Кыргызстандын конституциясында дагы жок экендигин билебиз. Эгер адилетсиз, мыйзамсыз чечим чыккан болсо, адилеттикти калыбына келтирүү укук коргоо органдары, соттордун эң негизгиси конституциянын гаранты президенттин милдети эмеспи? Эленор Өмүрбек Чиркешев боюнча бул эми баардык соттук инстанция бүткөн, жогорку кеңеш караган, өзүнүн чечимин чыгарган, бул боюнча чыгарган. Мен эми аны буза албайм да. Менин гана бир немем бар. Эгерде жазса, ага жанакы мунапыс помилование бериш. Мен мыйзам боюнча укугум. Жазса берейин. Жазса. Башка менин укугум жок. Сот чыгып калды да баарын тең. Сот мага сенен чыкканда. Тарыхчы профессор Зайнидин Курмановдун айтуусунда Текебаевдин тагдыры 1938 жылы репрессияланып, атылган Жусуп Абдрахмановдун тагдырын элестетет. Убагында Жусуп Абдрахманов дагы кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн күрөшкөн. 90-жылдан бери Текебаев дагы күрөшүп келет. Экөө тең саясий репрессияга кабылган. Вот он мне напомнил, я как историк всегда размышляю, он мне напомнил Жусупа Абдрахманова, нашего знаменитого земляка, сородича, гражданина, который 26 лет стал премьер-министром нашей страны и добился того, что наша республика стала союзной. Из автономной области стала союзной. Но он пожертвовал ради этого своей собственной судьбой и жизнью. И вот по горячности, темпераменту, масштабу, вот Өмүрбек мне показался таким человеком. И я не ошибся. Спустя 30 лет я должен сказать, что он действительно был нашим вторым Жусупом Абдрахмановым. Ондогон жылдан кийин Жусуп Абдрахманов реабилитация болуп, тарых алдында акташты. Сооронбай Жээнбеков айткандай, жогорку сот карап койду деп Абдрахмановду актабай койгон эмес. Ал эми Текебаев абакта жазыксыз отурганын, Кыргызстандагы 90 абышкадан 9 балага чейин билери бышык. Жусуп Абдрахмановдун мисалында эле Текебаев бул бийликтин тушунда акталбаса, кийинки бийликте акталаары талашсыз. Биздин президентибизге ушунда менин оюмча бир жакшы бир тарыхый мүмкүнчүлүк болду эле да. Кечээ мисалы үчүн президентибиз ошо мен ал соттор өздөрүнүн өкүмүн чыгарбадыбы, өздөрүнүн баягы өкүм боюнча эми ал жазасын алат да дегени бул туура. Туура чынында эле мыйзам боюнча ошондой. Андан кийин айтты, мен өзүм баягы мунапыс берүү жолу гана бар менде, ошону колдонсом, колдонгонго мен даярмын дегендей кылып. Бирок биз Өмүрбек Чиркешев Текебаевдин да позициясын сыйлашыбыз керек да. Ал ошол тергөө башталгандан баштап сот процессинин ичинде дагы, андан кийин деле азыр бүгүнгө чейин өзүнүн күнөөсүн мойнуна албай, бунун баардыгы саясий заказ болгондугу, бунун баардыгы саясаттан улам келип чыккандыгы, өзүнүн принципиалдуу позициясы негизинде болгондугун ачык айкын көрсөтүп далилдеп бере алды. Демек, президенттин кечээги сунушу эч убакта Өмүрбек Чиркешев Текебаев кабыл албайт. Ошондо балким президент жаңы ачылган жагдайлар жөнүндө мен да уктум, ачылып жаткандыгын баарыбыз угуп атабыз, көрүп атабыз. Эгер ошондой жагдайга туш келген болсо, анда мен президент катары эч кандай каршылыгым жок.
аны ошол укук коргоо органдар өздөрү чечсин деп деген сөздүн өзүн айтуусу менимче бул тарыхый чоң адилеттүүлүк болот да, тилекке каршы ушул сөз айтылбай калды. Эми мындан ары кандай болот? Мындан ары менимче Өмүрбек Чиркешевичтин аброю, авторитети дагы көтөрүлүп атат. Себеби элдин басымдуу көпчүлүгү бул иштин кандай болгондугун билип, сезип, туюп, эми түшүнүп калышты. Сооронбай Жээнбеков айткандай, жогорку сот чечти, бүттү деген конституцияда жок. Жаңачылган жагдайлар пайда болсо, иш кайра каралышы керек. Ал эми Текебаевдин ишинде жаңы жагдайлар жетиштүү. Ошол эле Модин Текебаевдики деп Атамбаевдикин көрсөткөн кабинетке Сооронбай Жээнбеков 2010 жылы тынбай кирип турган. 2010 жылы 13 майда контрреволюциячылар облустук администрацияны басып алып, Сооронбай Жээнбековду көчөгө чыгарып койгондо Исмаил Исахов, Дүйшөнкул Чотоновдор 13 май күнү саат 5-те Бишкектен учуп чыгып, 7-де Ошто болгон. 14 майда бийликти кайра колго алып, эл алдында сүйлөгөндө Сооронбай Жээнбеков менен Дүйшөнкул Чотонов чогуу турган сүрөттөр ондогон күбөлөрү бар. Булар боюнча Сооронбай Жээнбеков өзү күбө болсо эле, ишти кайра кароого жаңы жагдай болуп жатпайбы? Мунун баарын билип туруп, билмексеңге салып, сот чечти деп көгөрүү мусулманчылыкка деле жатпаса керек.